саламатсыздарбы, урматтуу марафон катталуучулар? Сиздер менен дагы бир күндү, дагы бир таңды биргеликте тосуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн аябай сонун күн болуп турат. Ким кандай кабыл алса дагы, бирок мен үчүн бир өзгөчө таң болду. Анткени бул таң кандайдыр бир Кудайдын бир белгилери берилип жаткандай сезимдерди калтырып жатат. Анда эмесе бүгүнкү күндүн аткара турган көнүгүүлөрүн көрүңүз, угуңуз дагы бүгүнкү күндү жашаганга шашылыңыз. Бүгүнкү күндү жөн гана колдон чыгарып жибербестен жашап өтөлү. Ушунчалык бир сонун жашайлы, так мына ошол күндү кийин канча бир жылдардан кийин дагы эстей турган абалга келип жашап өтөлү. Анткени улуу бир окумуштуулардын, улуу адамдардын айткандары бар, бактылуу өмүр жок, бирок бактылуу мүнөттөр бар деп. Мен менен биргеликте бактылуу мүнөттөрдү өткөрүп жатканыңыздар мен үчүн абдан ушунчалык жагымдуу болуп турат. Мен дагы сиздер менен биргеликте мына ушул бактылуулукту бирге басып жатканыма абдан кубанычтамын. Мен үчүн эң башкы жеңиш бул сиздердин башчыңыздар болуп, алдыда жол көрсөтүп, ошол менен бирге ошол жолдо өзүм да биринчи басып, андан кийин сиздерге көрсөтүп жатканыма, алдыда тоскоолдуктарды жеңилдетип, туура жолго түшүп, туура эмес жолго түшүп, бул жол кайсы жолго алып барат, бул жол кайсы жолго алып барбайт, ушул сыяктуу нерселердин баарын айтып түшүндүрүп жатканыма мен чын жүрөктөн Кудайыма ыраазычылыктарды билдирем. Анда эмесе бүгүнкү күнүбүздүн көнүгүүлөрүнө өтөбүз. Бүгүнкү таңда ойлонуп отуруп, мен бүгүн кандай иш кылсам деп аябай ойлонуп атам да. Анан ойлонуп отуруп мен ушул чечимге келдим. Анткени бүгүнкү күндүн көнүгүүсү башкача болчу. Көптөгөн ошо сиздердин араңыздардагы мага берилип жаткан каттардын негизинде мен ушул чечимге келдим. Бүгүнкү күндү ойлонууга, чечим чыгарууга, мына ушул кезге чейин эмне үчүн жашап жатканыңызды ой жүгүртүүгө абдан ыңгайлуу күн экен да. Анткени мен таң ыртыдан ойлонуп отуруп эле, терезеге чыгып, ойлонуп, ушунчалык бир сонун энергия алып отуруп, ушундай бир суроолор жаралды. Ушул кезге чейин эмне себептен жашап жүрдүм мен дегенчи. Демек, бүгүнкү күндү биз ойлонууга, чечим чыгарууга жана өткөн жашообузга бир аз анализ жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Анткени сиздер азыр араңыздарда көпчүлүгүңүздөр мага жазып жатасыздар. Көптөгөн проблемаңыздарды айтып жатасыздар. Өткөн жашооңуздарда болуп өткөн уже ал жабылып калган бир сандыкты кайрадан ачып козгоп жатасыздар да. Бүгүн күнүңүздөрдү сиздер мына ошол өткөн күнүңүздөрдү анализ жасаганга аракет кылыңыздар. Бул азыркы учурда жашооңузда болуп жаткан окуялар, ситуациялар, ошол адамдарды сиз өзүңүз качандыр бир убакта чечим чыгаргансыз. Мен ушул жашоону тандайм деген чечим чыгаргансыз. Ошол кабыл алган, чечим чыгарып, бир решение чыгаргандан кийин гана ушул жашоодо сиз азыркы учурда жашап жатасыз. Эми бул жашоону жашап өттүңүз эми. Мындан кийинки жашооңуз өзүңүз ойлогондой, өзүңүз каалагандай, өзүңүз кыялдангандай өткөрүүнү каалаган болсоңуз, так мына ушул бүгүн сиздер азыр мен айткан практиканы аткарасыздар. Бул абдан сонун. Эгерде ушул практиканы так, точно аткарган болсоңуздар, сиздерде кандайдыр бир сознанияңыздар ойгонот. Ушул сознание ойгонгондон кийин өзүңүздөрдү кандайдыр бир туура эмес кылган аракетиңиздер, адаттардан арылып, келечекке чындап бир өзгөчө осознанно карап баштайсыздар. Бул болсо азыркы учурда сиздин абалыңыздарга, ушул ситуацияга түшүп калган кейпиңиздерге эч ким күнөөлүү эмес. Ата-энеңиз да күнөөлүү эмес. Сиз өзүңүз гана күнөөлүүсүз. Жолдошуңуз да күнөөлүү эмес. Кудай дагы күнөөлүү эмес. Анткени Кудайым бизге тандоо укугун берген. Өзүңдүн жашооңду танда, мен ошол жолдо сен менен бирге болом. Эгерде сен туура тандаган болсоң, жашооң туура болот. Туура эмес тандаган болсоң, жашооң туура эмес болот. Демек, бүгүнкү күндүн практикасына даярданыңыздар. Мен адаттагыдай эле мини медитацияга өтөмүн. Ошол медитацияны биргеликте аткарыңыздар дагы берилген ар бир суроолорго жооп бериңиздер.
ким кандай жооп берет? Ар кимдин жеке өзүнүн каалоосунда. Ал суроолорго мен жооп бере албайм сиздер үчүн. Эгерде сурооңуздарга мен жооп берген болсом, бул менин жашоом болуп калат. Эгерде группадан жардам сурап, кимдир бирөөдөн, админдерден жардам сурайсызбы, анда алардын жашоосу болуп калат. Ошондуктан өз алдынча болгонго аракет кылыңыздар. Өз алдынча болуу бул жашоодо дагы өз алдынча эркин жашаганга жардам берет. Анткени элементарный китепти дагы мен жасап, чыгарып, кыргызча майдалап чыгарган кезде дагы көпчүлүк айымдар мен түшүнбөй жатам, мен кыла албай жатам, бул көнүгүүнү эмне кылам деп көпчүлүк түшүнбөйт. Өз алдынча эркин болуңуздар. Эч кимдин оюна зависимый болуп байланып калбаңыздар. Азыркы суроолорго аябай сонун жардам бересиздер деген ойдомун. Анан сиздерден ар бириңиздерден эң жакшы комментарийлерди, эң жакшы отзывдарды күтөмүн. Сиздер мына ошол жакшы отзывдарга татыктуусуздар. Анда эмесе медитацияга жана практикага даярданыңыздар дагы. Колуңуздарга таза лист алыңыздар. Бул таза A4 форматындагы листти алып, экиге бүктөйсүз. Же болбосо экиге бөлүңүз. Сол тарабына катар номерлерди жазасыз. 1, 2 деген сыяктуу номерлерди жазасыз. Мындайча айтканда, учурдагы сиздин жашыңыз канчада болгон болсо, ошончону жазасыз. Эгерде жашыңыз 20дабы, 20га чейин катар номер коюңуз. Эгерде жашыңыз 45ке келди, 45 дегенге чейин жазып кете бериңиз. Андан кийин мына ошол цифралардын тушуна, жаш курагыңыздын тушуна, мындайча айтканда, ключевой моменттерди жазасыз. Мындайча айтканда, ошол курагыңызда кандай окуялар болгон, ошол курагыңызда кандай окуяларга кабылгансыз, кандай жакшы күндөр же жаман күндөр болгон, ар бирин жазып чыгасыз. Ойлонуп көрүңүз. Кандай окуялар болгон, кандай чечим кабыл алгансыз, жашооңузду өзгөрткөн мезгил курагыңыз кайсыл жылдары болгон, ошол кабыл алган чечимиңиз сиздикиби же башканыкыбы? Балким сиз үчүн кимдир бирөөлөр чечим кабыл алып жүргөндүр. Эгерде ошол чечимди башкача кабыл алганыңызда жашооңуз кандай болуп өзгөрмөгүлө? Ошол чечимдер жашооңузга кандай таасирин тийгизип жатат? Баарын анализдеп чыгыңыз. Ойлоруңуздун баардыгын мурдагы жашап өткөн жашыңызга буруңуз. Жашооңуздагы подсознанияңызга сиңип калган жаман адаттарды бүт баарын аңдап, анализдеп чыгыңыз. Биздин мини медитациябыз мына ушинтип аягына чыкты. Андан сырткары адаттагыдай эле мен сиздерге бүгүнкү күндүн кеңешин бермекчимин. Биздин физикалык дүйнөбүз болот. Ошол биз жашап жаткан, көрүп жаткан дүйнө. Андан кийин руханий дүйнөбүз болот. Ал руханий дүйнөнү өзүңүздөн башка эч ким көрбөйт. Бир гана өзүңүз көрөсүз. Мына ушул руханий дүйнөңүздө кандайдыр бир азап тозокторду көрүп жатканыңыз, бул сиздин өзүңүздөн гана зависит этет. Мына ушул руханий дүйнөңүздө кандайдыр бир кооздуктарды, бактылуулуктарды көрүп жатсаңыз дагы, бул дагы сизден зависит этет. Кимдир бирөө сизге жаман нерселерди сүйлөп жаткан болсо, аны кабыл албоо бул дагы сиздин тандооңузда. Эгерде анын сөзүн кабыл алып, ушундай бир анын сөзүнө байланып, ыйлап өткөн болсоңуз, демек бул дагы сиздин өзүңүздүн тандооңузда. Жашооңузду тандаңыз.
азыркы учурдагы болуп жаткан физикалык дүйнөңүздөгү жашооңуздагы тандоолордун баардыгы сиздин жашооңузда мурдагы чечим кабыл алганыңыздын жыйынтыгында келип чыкты. Анткени ал кезде балким башкача чечим чыгарып, мына ушундай сабактарды же болбосо көптөгөн билимдерди алганыңызда балким башкача болмок. Жогоруда практикада берилген суроолордун баарына жооп бериңиз. Эгерде балким сиздин көйгөйүңүз жолдошуңуз, сиз жолдошуңуз менен жакшы жашай албай аткан болсоңуз, балким башка бирөөгө турмушка чыкканда мындан да жаман болмок. Балким турмушка чыкпай калганыңызда, бактысыз болуп калганыңызда анда да кыйналмаксыз. Айтор ар тараптан өзүңүздү ошол ситуацияларга коюп көрүңүз дагы, ошол суроолорго жооп бериңиз. А мен болсо сиздер менен коштошом дагы эртеңки дагы бир жолку видеодо көрүшүүгө аябай шашылып жатам.